Талапка ылайык эт саткан ишкерлердин ар биринде тиешелүү документтер болушу керек. Ал документте малдын качан союлганы жана сатыкка чыгып жаткан эт лабораториялык көзөмөлдөн өткөнү тууралуу маалыматтар камтылат. Ош шаардык ветеринардык көзөмөл башкармалыгы борбордук базардагы эт саткан жайларды текшергенде дээрлик баардык сатуучуда тиешелүү кагаздар бар экени аныкталды. Белгилесек, ар бир кардар сатуучудан өз ден соолугунун коопсуздугу үчүн аталган документти көрүүгө укуктуу. Союлган малдын эти 72 сааттын ичинде сатылып бүтүшү керек. Убойниларды сойдурабыз. Убойнида лабораториясы бар, алар текшерет биринчи. Анан текшерип, жакшы болсо алар чыгарат. Бияка чыгарып, анан базардын өзүнүн лабораториясы бар. Ошол лабораторияга келет. Олар ам текшерип, көрүп, анан печатын басып, сатууга мүмкүн деген кагаз берет. Анан мындай немелер берет, справкалар, мындай чектер менен. Ушуларды бергенден кийин анан буяка сатууга чыгарабыз да. Буга улай эле базардагы мөмө жемиштердин дагы коопсуздугу текшерүүгө алынды. Анда азот жана нитрат кошулмаларынын нормалары атайын техникалык аппарат менен текшерилди. Жыйынтыгында курамында химикаттар нормадан аз болуп чыкты. Муну менен адистер кооптонууга негиз жок экенин билдиришти. Эгерде химикаттар нормадан ашкан учур аныкталса, аталган мөмө жемиштерди сатууга тыюу салынат. Биз жанагы оптом саткан жерлерде ар дайым 15 күндө ар жумасына жаңы келген партияларды текшерип турабыз. Ошол жаңы келген партиялар текшергенден кийин анан ал жерден сатууга баягы майда базарчиктерге сатууга чыгат. А базарчиктерди дагы арасында 15-20 күндө бирден бөбүрүсүн текшерип турабыз. Эми биз негизинен текшергенде биздин нормага мисалы ушунун кошулмасын, нитрат кошулмаларын, азот кошулмаларын текшеребиз, нормадабы, нормада эмеспи депчи. Анан биз көпчүлүк убакта мына нормага жетпей эле калат. Норманын жарымы же болбосо 60-70% эле болот ар дайым. Себептен ошол айтайын дегеним ар качан ошо нормада болот. Мына жергиликтүү жашша жемиштерчи. Керектөөчүлөр тараптан азык-түлүктөрдүн сапаты боюнча арыздар бардык мезгилде түшүп турат. Айрыкча эл арасында мөөнөт өтүп кеткен же азыктардан ууланган учурлар боюнча даттануулар байма-бай айтылат. Мындай абал өз кезегинде калктын саламаттыгына коркунуч жаратат. Бирок мыйзам боюнча ветеринардык көзөмөл кызматы жылына бир гана жолу пландуу текшерүү жүргүзүүгө укуктуу. Ал эми түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп турары айтылат. Өзүбүздүн ветеринардык башкармалык тарабынан берилген мурдагы берилген көрсөтмөлөрдүн аткарылышы боюнча биз мезгил менен ушундай мониторингти жүргүзүп турабыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүн элдер шаардын калкы кандай сапаттагы азык-түлүк менен камсыз болуп аткандыгы жөнүндө кандай лабораториялардан өтүп тургандыгы боюнча тастыктама документтери боюнча бүгүн ошолор боюнча мониторинг жүргүздүк да. Мурдагы берилген көрсөтмөлөрүбүздүн аткарылышы боюнча ушундай мезгил менен биз мониторингтерди жүргүзүп турабыз. Эске салсак, үстүбүздөгү жылы аталган башкармалык талапка жооп бербеген жайларга 400 миңден ашык айып-пул салынган. Ошол эле учурда ветеринардык башкармалыгы жаныбарларды идентификациясын көзөмөлдөө системасын ишке киргизип, күн сайын кайсыл мал союлуучу жайда канча мал союлду жана кайсыл жактан алынып келинди делген маалыматтар камтылган. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, Ош жаңылыктары.